Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу тез кабардын көрөрмандары. Биз Жалал Абад областы Сузак району жана Сузактын өзүнөн Комсомол көчөсүндө 57-үйдө жайгашкан ушул там сатууга коюлду. Туугандар, бул там бул жакта оң жак менен чыга турган болсоңуздар, бир аз жүргөндөн кийин бир 10 мүнөт жол жүрө турган болсоңуз, туура эле Айыл өкмөткө барасыздар. Сол жак менен бул үйдөн чыгып, сол жак менен 2 мүнөт гана баса турган болсоңуздар, Сузактын больницасына түшүп барасыздар. Андан ары больницанын наркы капталында 50-чү мектеп бар, туугандар. Ошондуктан бул өтө локация аябай сонун жайгашкан. Негизгиси кызыл китеби даяр. Бул үй баасы $90,000 коюлду. Негизи сүйлөшүү жолдору бар. Экрандагы байланыш номерлерге WhatsApp менен көбүрөөк байланышсаңыздар, иншаллах ээси менен сүйлөшүп, кеңешип бул үйдү алсаңыздар болот. Келиңиздер, биз сиздерге кеңири маалымат берип кетели. Бул үйдүн астыңкы жагыны подвал кылган. Бул подвалды каалагандай колдонсоңуздар болот. Цех кылып, кааласаңыздар швейный цех, кааласаңыздар мебельный, эмне бизнес кылам десеңиздер, ушул подвалды аябай сонун жасап койгон. Бул жерде эми ремонттору бар, ремонтторун кылып, кеңири бизнеске ыңгайлуу шартты түзүп койгон. Бул жерде мына машина кире турган чоң дарбазасы дагы бар. Бул дарбазаны жасап, дана бул жакта калиткадан бакчага чыгып кете турган. Бул жерден үйдүн ичине чыгып кете турган кылып, чакан бир эшикти дагы коюп койгон. Туугандар, бул үйдүн жалпы аянтын айта кете турган болсок, 4,5 сотукка жайгашкан. Бул жерде бакчасы бар деп айттык. Бактарактарда ар түрдүү бактарактар бар. Андан сыртында дагы чыга турган калитканы, көчө жакка чыгып кете турган калиткадан коюп койгон. Сырткы ажаткана дагы ушул жерде. Бул үйдүн кире беришиндеги эшик көчө жактан кирип келгенде, мына ушул лестницанын асты жагында санузелге место койгон. Бирок санузел жасалган эмес. Муну дубалын уруп туруп өзүңүздөргө ыңгайлуу шартта санузелди бүтүрүп алсаңыздар болот. Бул жер болсо лестницанын асты жагына кир жуугуч машинаны коюучу местаны даярдап койгон, даяр кылып, туугандар. Келиңиздер, биргеликте экинчи кабатка чыгып сиздерге бөлмөсүн көрсөтөлү. Бул лестница менен чыкканыңыздарда, лестницанын үстү жагындагы бул жерди кухняга даярдап койгон. Бул жерде суусун дагы алып келип туруп, бул душка, санузелге улап койсоңуздар, канализациясын дагы, ысык суу, муздак суусун дагы ушул жерден улап койсоңуздар болот. Мына чыкканыңыздарда бул лестницанын үстү ушул кухняга расталган. Бул жерди темир менен же жыгач менен сонун кылып тосуп, бул жерди ыңгайлуу кылып өзүңүздөргө жаккандай кылып жасап алсаңыздар болот. Келиңиздер, бөлмөгө кирели. Бөлмөгө бисмилла. Киргениңиздерде коридор ламинат менен төшөлгөн. Дубалдар обой жабыштырылган, потолоктор болсо натяжной менен жасалып, люстралар коюлган. Эшиктер ошо алюминий эшиктерде. Мындан ары киргениңиздерде бул бөлмөнү размерин айтып кете турган болсок, эни 4 метр, узундугу 4 метр, эни болсо 3,60 туугандар. Мындан кийинки бөлмө дагы кудду ушундай. Потолок натяжной, матовый менен кылынган, люстралар коюлган, бакеттер жабышкан, жана обойлор дагы матовый обойлор жабышкан, аябай сонун. Жүрүңүздөр. Андан кийинки бөлмөгө өтөйлү. Андан кийинки бөлмө дагы кудду ушундай. Полдору ОСБ менен жасалып туруп, үстүнөн краска коюлган. Бул деле бөлмө кудду ошол эле наркы комнатада көргөнүңүздөрдөй узундугу 4, энине 3,60. Мындан кийинки бөлмөдө печканын арткы жагы, духовка жагы деп коебуз, духовка деп коебуз. Ошол духовканын арты жагы, бул жерге детский кылып балдарыңыздарды жаткызсаңыздар болот. Балдарыбыз ысык духовканын аркасында жатат, туугандар. Бул бөлмө ошо чоңураак 4кө 3,60 деп коюлган. Духовканын арка жагындагы траверти менен аябай сонун кылып кирпич сүрөтүндө жасап коюптур. Обойлорду жакшы, үстү болсо мунуку МДФ менен жасалган. МДФ менен жасалганларын жасап, люстралар коюлган, даяр. Бул жагы терезеси, чоң терезе коюлган, жарык түш үчүн, күн тийиш үчүн, жана бул жерде форточка дагы коюп койгон, туугандар. Андан кийинки бөлмөдө болсо тапчан жасаган. Тапчаны аябай сонун. Бул жерде печка жагылат. От жага турган бөлмөсү. Бул жерде ата-энелерибиз телевизорду коюп, бул жерде ысык чайды ичип, печкада көмүрдү салып дегендей, ушул жерде олтурсаңыздар болот. Жана бул жерге паровойду орнотуп туруп, бардык бөлмөлөргө паровойду өзүңүздөр
жасатсаңыздар болот. Бул жерде паровой жасалган эмес экен. Ачык эле айтыш керек. Бул жерге бир котел коюп туруп, паровойду бардык бөлмөлөргө улап койду. Потологу болсо МДФ менен жасалган, аябай сонун. Жанагы багеттери дагы, плинтустары дегендей бардык нерсени өтө козунан жакшысынан жасаган экен. Люстралар коюлган. Бул терезеден бакчаны ачып коюп, балдар жумуш кылып аткан болсо, ата энелер ушул жерден карап, кетмени жакшы чаппайсыңбы деп тура турган жерлер экен. Карасаңыз, бактаракты ушул жерден көрсөтүп коелу. Бул огородду кааласаңыздар бактарактарды бир аз кыйып, ушул жерге неме кылсаңыздар болот, огород кылсаңыздар болот. Бул узундугу көрүп турасыздар, столба көрүнүп турат. Ошол жерде песка блок турат. Ошол песка блокко чейин жалпы аянты узундугу. Ошол жерде калитка дагы бар сыртка чыккан туугандар. Ушул экрандагы номерлерге байланышып ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Бир аз келиши баалары бар деди. Бир аз түшүп берет. Негизи айтылган сумма $90,000 деп коюлду. Туугандар, аябай тез сатылыш керек. Ошондуктан байланыш номерлерге көбүнчө WhatsApp менен кайрылыңыздар. Мунун өзү ээси азыркы маалда чет мамлекетте болгондуктан прямой номер иштебей атат дейт азыркы моментте. Иншаллах бир 20 күн, 15 күн ичинде өзү дагы келип калат. Ага чейин сиздер келип үйлөрүн көрсөңүздөр болот. Бул кызыл китеп өздөрүнүн атында сиздерге иншаллах үйдү өткөрүп берет.